Musulman miyakizine koşuptur da miyakizine çok öyle yazılgan жақшы musulman da öyle. Musulman emez adamların psikologiya, ufologiya ne degen sabak bu? Ufologiya. Kitap Miyaka u dep жазып, ufologiya dep жазып. Ha? Ufolog ne degen ilim bu? Ha? Ufa şar dizil degender emes mi? Qanday жоқ, ha? Turkolog бар деп ошолор эме кылышат да мындай. Ошолор дизил дегенсип, ошолор ufologiya дейби. Белгисиз учуучу аппараттар деген. Энла. Жанагы аспандагы тарелкалар издегендер дейт. Китептерин окуса, жанада ошондогу насааттарды кабыл кылса болобу дейт. Ал-хикмату даллатул муъмин. Акылдуу сөз момундун жоготкон нерсеси. Эгерде кайсыл бир жерде акылдуу сөз болсо, аны алган жакшы. Бирок кимден алганды көрсөң көңүлүң ток болот да. Дейли карнегиде китепти окусуң, бирок ал астын өлүп алганын билсең, жүрөгүң сууп кетет да, койчу деп. Өзүң бактылуу кыла албаган болсо, мени бактылуу кылабы деген пикир. Ошон үчүн окуп көрсө болот. Мисалы үчүн менин бир тааныштарым мага келип, жел акылды сүйлөй берет да, айтып эле, фен шуй деп, жана по фен шуй мындай деп, ана мен билбей калып кичине токтоп калдым. Ке Москвага барсам, китепканага кирсек, китептер фен шуй боюнча алып келип бир күн окуп койдум бардыгын. Фен шуй мындай, ана эртесиге карай сүйлөп калды. Бул фен шуй боюнча мындай деп карап туруп, каяктан үйрөндүң дейт. Фен шуй ушундай экен, билип алдым, мен айтпам аны. О ширк көбүнчө. Мындай таш койсоң бакыт келет, жана ташпакка койсоң акча келет, дагы бир неке дегендер бар экен. Пайдалуу жерлери дагы бар экен. Мисалы үчүн үйдөн эмеректерди кандай койгондо ыңгайлуу болот, кандай болгондо көңүлдү көтөрөт, кандай болгондо мындай деген жакшы жерлери бар экен, ошол жаман жерлери дагы бар экен. Мындай гүл койсоң акча келет экен. Мындай гүл койсоң мындай болот экен деген чисти кып-кызыл ширктер дагы бар экен. Ошон үчүн ошондой жерлерин калтырасында, калган жерин окуп көрсөң боло берет. Бирок өмүрдү текке кетирүү кыйын нерсе. Убакыт кетип калат. Ошон үчүн азыр жанагы Азирет Алинин сөзү бар да, al-ilmu qalilun yukassiruhul juhala. İlim az ile nersan cahildir көбөйтү берген. Кеде чоң бир алым, шейх манан түкүн деп аткан китептерди окусаң арасында экеле хадис окуп калган бар, өзүнүн тандык сөзү. Чын ушундай. Кеде бир китеп окуп чыгасың, окуп чыккандан кийин эчтеге пайда албаган учурларда. Мен кеде арман кылам кеде. Китеп окуйсуң, базар нускага барасың, китеп сатып аласың. Окуп чыгасың, эчтеге үйрөнгөн жоксуң, карап. Ошон үчүн китеп көп, илимди көбөйтү беришкен, адам тандап окуганды билиш керек. Демек, китеп тандоо маданияты мурдандай эмес эле. Китептин баарын окуй берет элең. Бирок азыр чыгат го жанагы эмеден, интернетте башка жерде карасаң, эң пайдалуу 10 китеп, эң пайдалуу мына китеп ал эмес, илим алганда бул китептен кийин бул китеп оку деп. Эмне үчүн? Өмүр бекер кетпесин деп. Кеде мен базарга барып, ошол талап окуп жүргөн убакытта китеп, любой китеп жаңы чыккан баарын билесиң да. Ушундай аракет кылат элем. Анан кел устазга кел айтып, шейхтар мындай китеп чыгыпты да, мындай китеп экен, мындай экен десем, көп деле көңүл бөлбөйт болчу, алып кел деп айтпайт. Анан кедем десем, ошону алып кел дейт да, мен таң калып берем. Эмне китептин баарын? Кийин азыр билип атам, кээ бир китепти окуштун деле кажети жок, а кээ бир китепти окуш керек. Аны ким жазып атат дегенге маани бериш керек. Анан бир жолу мен бир китеп тауып алдым дедим. Доктор Шейх Мухаммад Юсуфка бирөө көп китеп берип, Маккада, Мадинада иман мектепкана Намангани. Анан Ташкентке алып келген мүмкүнчүлүгү жок болуп, ошол жерден бөлүптүр талабаларга. Доктор Сайт бөлүп берип, анан Мулла Мискиндин китеби тийип калды 3 томдук мага. Анан мен шейхтарга да алып алайын, мактанайын деп ага да бирөөнү алып алдым. 2 нуска, 3 томдук, чоң, азыр деле бар. Ана шейхтарга чалып айттым, ушундай китеп сизде барбы деп сурасам эле, апке дейт сурадычы. Мен барбы деп сурасам, китеп көрдүм дегенди түшүнүп алганда. Анан мен 3 саат дегенде бардым, басам айтат, тамакта ичкен жокмун, пока намазды окуй элекмин дейт. Ушул китеп качан келет экен деп өзүмө дейт мындай бир ордума кое албай жүрдүм дейт да. Көптөн бери күткөн китеп эле дейт. Көсө жанагы китепканага келип, анан кеде китепканага келгенде китепканачынын көп китеп окуганды билбейт негизи, араб болсо деле, анан полкада калып кеткен, анан кийин бияка өтүп кеткен, ошентип 2 нуска калып калган экен да. Бирөө менде, бирөө шейхтар. Аябай сүйүнгөн, аябай. Бирок андан башка чоң китептер алып келсең дагы 2 китепке аябай сүйүнгөн менен бири Кудури Тажрид, университетте Бакыт Ниязов бар, проректор. Ошол Риядты окугандан имам Кудурийдин Ат-Тажрид деген китеби чыгып кала, мен Риядтан алдыргам да, ошондо шейхтар мага да бирөөнү алдыр деп алдырып апарганда аябай сүйүнгөн. 2 китеп апарып бирин аябай сүйүнгөн.
Айтор китепте тандап окуганды үйрөнүш керек. Өмүр аз эле убакыт. Өмүрдү жанагыдай бир болбогон иш менен, болбогон китептерди окуп, анан болбогон нерсеге жумшаганын кереги жок. Өмүр кайра келбейт. Өтө кымбат. Анан өмүрдү арзыбаган нерсеге да жумшабаш керек, урматтуу бир туугандар.